Соодагер паразит, бай жаман, сайыз убагында аларды кызыл кулак деп койгон. Бул туурабы же туура эмеспи? Бир аз алысырактан баштайлык. Атлант расправил плечи деген бир китеп бар. Илон Масктын эң жакшы көргөн китеби экен. 4 том. Мен келечекте ишкер болом деген, бизнес кылам деген, соода кылам деген адам буну сөзсүз окуш керек. Ушул китепте мисал бир аз өзгөртүлүп, бирок ошол мисалды колдонуп жатам. Мисал үчүн сайыз убагында мен ат башылыктын ат башыга мөмө жемиш келчү эмес экен. Себеп дегенде баягы өкмөт баардык соода саттыкты өкмөт кылгандыгы үчүн, монополия болгондугу үчүн ат башыга жеткире албай калган, план коюшкан, бирок ат башыга мөмө жемиш жетпей калган. Биз бала кезде мындай салт бар болчу. Бишкекке барган адам сөзсүз коон, дарбыз ала келиш керек болчу. Алма, мөмө жемиш ала келиш керек болчу. Базарда мөмө жемиш толуп турса деле Бишкектен келип аткан сөзсүз ала келчүбүз. Мен бул салтты түшүнчүмесмин. Көрсө сайыз убагында мөмө жемиш биздин аталарыбыз жечү эмес экен. Айда жылда анда-санда бир көрүшкөн. Анан бул китептеги мисал мындай: соодагер жаман дейт, соодагер паразит дейт. Эмне себеп менен? Себеп соодагер эч нерсе өндүргөн жок. Бар нерсени алып туруп эле үстүнө акча кошуп сатып атат. Туурабы? Эч нерсе өндүргөн жок да. Бар нерсени сатып атат. Башка бирөөнүн эмгегинин үстүндө паразиттик кылып атат. Дегенге жооп, мисал үчүн мына ат башыдабыз. Коон дарбыз жегин келип атат. Бишкекке келесиң, Бишкекке келген жол кирең, кайра байырган жол кирең, анан ортодон курсагың ачат. Анан кийин тамак жегениң ошентип отургандан кийин ат башыга 1 килограмм коон дарбыз алып барыш үчүн өз баасынан бир 10 эсе кымбат болуп келет. Эгерде Африкадагы бир бананды жегибиз келип атат, Африкада өскөн бир мөмө жемишти жегибиз келсе, ат башынан чыгасың, Бишкекке келесиң такси менен, Бишкектен самолетко отурасың, самолеттон Каирге учасың, Каирден Конгого учасың, Конгого барам, джунглиге барып баягы мөмө жемишти алып анан үйгө алып келсең, ошол мөмө жемиштин 1 килограмм анча болуп кетет. $200, $300 баасы болуп кетет. Анан кийин эгерде буну соодагер эмне кылып атат? Соодагер мисал үчүн бир 1 килограмм банандын себестоимости $200-300 болуп кетет, Африкадан келген банан. А соодагер аны эмне кылды? 100 сом алып келип койду. Кантип алып келип атат? Оптом алат, дүңүнөн алат, самолетко, учактын ичин холодильник кылат, муздаткыч кылат дагы. Көптөн алып келген үчүн Бишкекке келгенде чоң фура менен алып барат. Анын ичин дагы муздаткыч. Эсептеп келгенде Африкадагы мөмө жемиштин үстүнө 50 сом кошулат килограммына. Анан барып ошол мөмө жемишти сен канча арзан алып атасың. Демек, соодагер жакшы. Анан бул жерде соодагерлер баягы бир канча соодагер болгондо бири-бири менен атаандаштык кылып, ортодо конкуренция пайда болуп, эмне болот? Баасын түшүрөт, сапатын көтөрөт. Мисалы азыр ат башыдагы Бишкекте чыккан бир товардын ат башыдагы баасын карасаң, 1 сом, 2 сом кошуп эле сатышат. Себеп дегенде дүңүнөн алат, башка конкуренттерди, башка атаандаштарды жеңиш үчүн баасын арзандатып туруп, эң арзан болуп калгандагы азыр ат башка барсаң, Африкада бышкан мөмө жемиштер бүт бардык базарда толуп турат. Ушул себептен биз соодагерлерди жакшы көрүп, соодагерлерге рахмат айтышыбыз керек. Себеп дегенде соодагерлер биздин жашообузду жеңилдетип жатат. Анан кыргыздын эски макалдарына келе турган болсок, эмне деп айтат? Берсе де бай жакшы, бербесе де бай жакшы дейт. Оозу кыйшык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн дейт. Байларды, ийгиликке жеткен адамдарды, ушундай чоң соодагерлерди сыйлап, биз аларды урматтап, биз аларды жакшы көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Бизде ичи тарлык, баягы көрө албастык болгондугу үчүн ийгиликке жеткендерди жакшы көрбөйбүз. Анан ушул шартты бизге түзгөн өкмөткө биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Өкмөт туура жолдо иштеп атат, өкмөттү жамандай бергенде токтотуш керек. Башка өлкөлөргө барып көргүлө, баягы кызып салган. Биз баягы бизге жардам бербейт, андай мындай деп атабыз, бирок ал да акырындык менен келет. Анан байларга, ийгиликтүү адамдарга кайрылгым келет. Силер Кудай берген силерге ырыскыдан башкалар менен дагы бөлүшкүлө, жетим жесирлер менен бөлүшкүлө. Себеп дегенде силердин алардын ырыскын балким силер аркылуу берет. Силердин ырыскыңар дагы көбөйөт. Жол салгыла, мектеп кургула. Кыскасы бири-бирибизди сыйлап, өйдө жактан баягы байлардан ылдый жактагыларга камкордук, ылдый жактан болсо өйдө жакка сый-урмат болуш керек. Ошондо коом өнүгөт. Анан эң маанилүүсү ичи тарлыкты токтотушубуз керек.